Ағайын мұсылман бір туғандар, сабағыбыз ахирет аламына иман келтирүү. Имандың 6 фарызы, ошонун бири ахиретке иман келтирүү. Ахирет бу дүнөдөн кийинки келе турган дүнө. Ахиретте көп ашуулар бар, көп абал учурлар бар, көптөгөн бурум суроолор бар. Ким ахиретте бактылуу болсо, ал түбөлүктүү бактылуу. Ким ахиретте бактысыз болсо, түбөлүктүү бактысыз ал. Адам баласын Алла Таалам түбөлүктүү ахиретке даярданыш үчүн жараткан. Сиздерге, биздерге берилип аткан бардык мүмкүнчүлүктөр, байлыктар, жашоо, ден соолуктар, ушунун бардыгы ахиретке даярдануу үчүн, ахиретти куруу үчүн. Анткени инсан мусапыр. Күндөн күнгө өмүрү кыскара берет. Сааттан саатка, минутадан минутага, секундтан секундка чейин жүрөгүн соккону азая берет. Жараткан Алла Таалага жакындай берет. Бирок тегеребиздеги чачылган дүнүйө, кооз дүнүйө бизди алдап коет. Бул дүнүйөнүн иши алаксытуу. Акыйкаттан алаксытат, Алладан алаксытат, ахиретке даярдануудан алаксытат. Акыйкаттан алаксытып коет бул. Дүнүйө алдап коет адамды. Ошон үчүн айтылып келген ата бабаларыбыздан жалган дүнүйө. Дүнүйөнү жөндөп айтаган жок. Алар айтышты, не деди? Жалган дүнүйө. Ахиретти чын дүнүйө деп айтып келишкен. Жалгандыгы ушундай, адамды алдап коет. Көп жашайсың деп коет. Караса эле 1 жылга жетпей эле өлүп калат. Айтпады эле мени көп жашайсың. Булардын баардыгы калып кетти. Ошон үчүн туугандар, биздин иман, Алла Таалага болгон иманыбыз бекем болсун. Шектенүү, күмөнсүрөө, алсыздануу, алсыроо болбосун. Аллага болгон иман, ишенимибиз күндөн күнгө өссүн. Күндөн күнгө бекемделсин. Алланын периштелерине болгон ишенимдерибиз, Алла Тааланын китептерине, Алла Тааланын пайгамбарларына, Алланын тагдырына жана ахиретине иманыбыз күн сайын күчөсүн. Качан күчөйт? Күн сайын качан биз ушунун илимин алып, ушунун сөзүн кылып, угуп, бириз менен бөлүшүп, башкаларга жеткирип, жайылтып турсак, анан биздин алхамдулилла иманыбыз тазаланып турат. Иманыбыз жаңырып турат. Аллага болгон иманыбыз тазаланып турат. Алланын периштелерине болгон иманыбыз тазаланып турат. Алланын китептерине, акыркысы Куранга болгон иманыбыз тазаланып турат. Алланын пайгамбарларына, акыркысы Мухаммад алейхиссаламга болгон иманыбыз тазаланып турат. Тагдырга тән берип, тагдырга, илимге, Алланын илимине иман келтирип, күн сайын тазаланып турат. Ахиретке болгон иманыбыз тазаланып турат туган. Бу дүйнөдө жашаганда түбөлүктүү ахиретибизди унутпай жашайлы. Байысак дагы, ишибиз жүрүшпөсө дагы, бирок тугандар, акыйкаттан алданып калбайлы. Акыйкаттан бекапар болуп калбайлы. Аны үчүн кандай десе, аны үчүн Куранды ачайлы. Кайсы китепти ачайлы? Интернетти ачайлы эмес, Куранды ачайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис бар. Ман сарраху ан юхиббаллаха ва расулаху фальянзур фил мусхаф. Ау кама кала алейхи салату вассалам. Кимди кубантырса, Алланы жакшы көрүү, Алланын элчиси пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жакшы көрүү кубантырабы сизди? Андай болсо Куранды ачыңыз деген. Анда Куранды ачыңыз. Куран сизге адилеттүүлүктү айтат. Сиз бу дүйнөгө келгенге чейин эмне болгон ошону айтат. Сиз кантип келгенсиз ушуну айтат. Эмне кылышыңыз керек ушуну айтат. Эмне кылбашыңыз керек ошону айтат. Кантип жашашыңыз керек Куран айтат. Ахиретте өлгөндөн кийин эмне күтүп турат бул Куран айтат. Ошон үчүн Ибн Масуд радыйаллаху анху айткан: "Адимун назар фил мусхаф."
Сіздер Құранды көп қарап жүргіле деген. Көп қарап тұрғыла дейді Құранды. Себептен Құран ақиқатты ескерте тұрған, естете тұрған кітап. Құран біз ұмытып қалғанды естетеді. Адашудан сақтайды. Түз жолға бекемдейді. Құран-ы Кәрим бұл шек күмәндерге шипа. Адамдың құмар, шахават бұзылғанына түрткі болған нәпсі бар ғой, ошоға шипа Құран. Құран нур да, райымды жашауны үйретеді. Ташбор адам Құран оқыса, мәнісіне ой жүргізсе, райымды болып қалады. Ташбор адам, залым адам тобаға келеді. Күнөкөр адам күнөөсүн таштайды. Бұзықы адам бұзықылығын таштап, оңолуға түшеді. Құран ушундай китеп. Тура жолға жолдой тұрған китеп. Оңолуға жолдой тұрған, оңолуға чакырган, түп-түз қолыңан кармап эле бейишке киргизип отырған китеп. Ошон үчүн агай мусулман бир туугандар, ошо Кур'ан-ы Каримде мына 6 ыйманды бекем айтат. Ар жеринде келет. Аллага болгон ыйман келтирүү, ахиретке болгон ыйман келтирүү, пайгамбар китепке, периштелерге кайра-кайра. Ар мазмундан Алла таалам. Бул фарзы айын. Ар бир мусулман эркек аялга фарзы айын бул. Жөнөкөй эле фарз эмес. Атаңыздын ыйманы бар, ошол балага ыйманына жетиштүү эмес ал. Бала өзүнүн ыйманына мээнет кылыш керек. Күйөөсүнүн ыйманы аялынын ыйманына жетиштүү эмес. Ага өзүнүн ыйманына мээнет кылыш керек. Бул андай бул нерсе туган ар бир адам, ар бир мусулман, ар бир эркек, ар бир аял өзү мээнет кылыш керек ыйман келтирген. Мен атам алым эле, атам мындай эле, тигиндей эле, чоң атам мындай болгон. Ал өзүнү. Сизге эмне? Сиз эмне кылдыңыз? Алла сизден сурайт да. Сиз жалгыз Алланын алдына барасыз. Бирөө да бирөө менен жетелешип барбайт. Баласын көтөрүп барбайт энелер. Күйөөлөр аялын жетелешип алып барбайт. Ар бир адам жалгыз барат Алланын алдына. Ошон үчүн туугандар, ошол күн келет ат. Ал күн бар. Ошо ахирет ааламына ишенип, ошол жердеги бир мартаба аннас аля маратиба фи ликаи раббихим субханаху ва тааля. Алла таалага жолугуу ар кандай мартабада жолугат экен. Кээ бир адамдар Аллага жолугат, Алла таала андан ыраазы болуп жолугат. Кээ бир адамдарга Алла таалам жолугат, Алла наразы болуп жолугат. Ошон үчүн биз жаратуучубузга жолукканда, жаратуучу Алла таала бизден ыраазы болгон абалда жолугайлы. Эми аны пайгамбарыбыз айткан. Ким кайсы амалды кылса Алла ыраазы болот. Ким кайсы амалды кылса Алла наразы болот. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алла таалага жолукканда Алла таалам битахиятин ва такримин ала махаббатин ва ридванин. Алла таала сый урмат менен жолугат экен. Мухаббаты менен, жакшы көрүүсү менен, ыраазычылыгы менен. Алар ким десе, вахумул муъминун ас-салихун. Оңолгон момундар, оңолгон мусулмандар, ыймандуулар. Куранда айтат: "Тахиятухум яума ялқаунаху салам ва а'адда лахум ажран карима." Алардын учурашуусу, жолугушуусу кыямат күнү ялқаунаху, пенделер Алла таалага жолукканда салам менен, тынчтык деген. Салам алейкум деген. Жамандык менен эмес. Жана Алла таалаларга ажран карима, сыйлуу савапту даярдап койгон. Демек, бул жерде жараткан Алла таалага жолугуу, Алла аларды сый урмат менен жолугат экен. Саламдашуу менен, тынчтык каалап, амандык каалап, айкөлдүүлүк жана белек берүү сыйлыгы менен эң биринчи жолугуу өлгөндөн кийин. Айша энебизден риваят бар. Бухари Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман ахабба лиқа Аллах, ахабба Аллаху лиқааху." Ким Алла таалага жолукканды жакшы көрсө, Алла дагы ага жолукканды жакшы көрөт. "Ва ман кариха лиқа Аллах, кариха Аллаху лиқааху." Ким
Аллаға жолыққанды жек көрсе, Алла да аға жолыққанды жек көреді. Бұл пайғамбарымыздың хадисі. Бухариде келеді, Муслимде келеді. Айша невіз айтты. Пайғамбарымыз шынтіп айтқаннан кейінші. Қалат Айша радиаллаху анха. Фақулты, я наби Алла, акарахиятул маут, фақулна якрахул маут. О, Алла Тағаланың елшісі, өлімді жек көру деп айтып кеттіңіз. Біз барымыз әлі өлімді жек көреміз. Өлімді ешкім жақсы көрмейді. Ешкім өлгенді қаламайды. Ешкім өлгенді қаламайды. Барымыз әлі жашауны қалаймыз, жашайын дейміз. Тез өліп қалмайын, ерте өліп қалмайын. Балдарым тұрады, достарым тұрады, кішіне деп. Барымыз әлі. Факуллуна якрахул маут. Bizim barımız ölümde jek көрөт қоды. Фақала саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз жауап берді. Лейса кадали. Айша, сен айтып отқандай емес деді. Валакиннал муъмин иза бушшира би рахматиллах ва ридванихи ва джаннатихи ахабба лиқа Аллах. Момын адам қашан қошқабарланғанда Алланың райымы менен, разычылығы менен, бейіші менен Алла Тағалаға жолыққанды жақсы көріп қалады. Фа ахабба Аллаху лиқааху, Алла даға жолыққан жақсы көріледі. Демек, момын адамға қошқабар алдында ақирет бар. Саңа бейіш беріледі, Алланың райымы береді, разычылығы беріледі. Өлім өз учурында келеді. Просто сен ошол учурда Аллаға жолыққанды жақсы көресің бе, жақсы көрбейсің? Ушул учурда мусулманга кушкабар келип, мага алхамдулилла Алла Таалам бейиши менен, разычылыгы менен, райымы, кечирими менен болуп атса, мен жакшы көрөм. Анда Алла да сага жолуккан жакшы көрөм. Эми ва иннал кафир иза бушира би адабилла ва сахати, алем капырга Алланын азабы, Алланын наразычылыгы менен ага кабарланганда, бул Аллага жолукканды жек көрөт экен дагы. Алла да ага жолуккан жек көрөт. Müslimler rivayetinde Ayşe nevizden وَلَكِنْ اِذَا شَخُصَ الْبَصَرِ وَحَشْرَجَ الصَّدْرِ وَاخْشَعَرَ الْجِلْدِ وَتَشَنَّجَتِ الْأَصَابِعِ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهِ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهِ لِقَاءَهُ. Müslimler rivayetinde mınday eкен. Бұл Аллаға жолыққанды жақсы көру деген угуп алайлы туғандар, түшүнүп алайлы. Өлім төшөгүндө дейт. Качан дейте? Өлім төшөгүнө келип калганда адамдын көзү чекчейип, көзү аңтарылып, шахусал басар, көзү аңтарылып кайра өзүнө келип аткан учур. Мына азыр бир аздан кийин жаны чыгат деп аткан учурда. Бирок эсине келип кетип турат. Ошол учурда Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт дейт. Ошол учурда Аллага жолукканды жек көрсө, Алла да ага жолукканды жек көрөт. Мына хадистин мазмуну ошол. Ушул жерде айтып атат, көкүрөктөн баягы өлүмдөн алдыңкы кырылдаган үн чыга баштайт. Өлүп аткан адамдарды узатсаңыз, ошол учурларда кыргырла баштайт да. Ошону айтып коет, хашраджа садр деп коет экен арабтар. Ошол учурда жана адамдын ушу титирейги кармап, терилер титирей баштайт мондай кылыпчы. Макулбу? Манжалары болсо бүжүрөй баштайт мондай, тартылышып. Фа инда залика, ошол учурда ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт. Демек, буну эмне айтып атабыз? Бул мындайда, бул алдына ала баарыбызга боло турган бир окуя. Башыбыздагы бар окуя. Эртеби, кечпи, мейли качан болсо деле, бирок бар окуя таксыр. Мисалы мындай деп айтыш мүмкүн да туугандар. Эртеге Кудай сактасын, айнан деле бир жаман нерсени көрүп калсаңыз, бияк кетип калың. Жакшы нерсени көрсөңүз, барып жолугуп коюң дейт. Эртеге мисалы. Мынандай болуп калса, ушундай учур башыбызга келип калса, кандай кылыш керек деген жолдомону пайгамбарыбыз берип атат. Ошол учурда жараткан Алла Таалага берген өмүрүнө разы болуп, рызкысына разы болуп, биз мусулманбыз, жүрөгүбүздө ахиретке иман бар. Алла Таалам сизди бизди жоктон бар кылды.
Өзі берді, өзі ала тұрған күн келді, өзі ала тұрған сааты келді, өзіне жолыға тұрған уақыт жақындады. Еми Аллаға жолыққанды жақсы көріш керек. Бұл имандан. Мұсылман адам Аллаға жолыққанды жақсы көреді. Себебі Алла субханаху ва тааладағы разычылығы менен, бейіші менен жолыққанды жақсы көреді бұға. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, адамды жаны шығайын деп отқан учурда, ошол учурда тоба кабыл болбойт. Туғандар. Тоба, мен жаман іштерден тоба қылдым, бұдан кейін уырулық қылбайым, жалған сөйлебейм, арақ ішпейм, құмар ойнабайым, біреудің ақысын жебейм, намаз оқуйм деген тобаңыз кабыл болбой калат. Өлім ушул жерге келип калганда кабыл болбой калат. Ал жерде ушу жалгыз ушу болуш керек, Аллага жолукканды жакшы көрүш керек болуп калат. Бирок ким ага чейинки жашоосунда эгерде тоба кылып, ага чейинки жашоосунда арам нерселерди таштап жашаган болсо, буга жеңил болот. Эгерде арам нерселерди таштабай, ибадат кылбай жашаса, буга кыйын болот. Айтат: "Фа инна Аллаха таала якшифу лаху ан кулли ма ясиру лаху." Демек, өлім төшөгүндө Алла Таалам акыйкаттын көзүн ачат буга. Эмне боло турган бардыгын уже ачат дагы. Фа ахлус саада. Бу дүйнөдө иман, жакшы амал, таквалык менен жашагандар ярауна ма юхиббуна. Өздөрү жакшы көргөн нерсени көрө баштайт. Фа юхиббуна лиқа Аллахи таала. Алла Таалага жолукканды да жакшы көрө баштайт. Ли ясилу иля ма рау. Өзү көргөн нерсеге жетиш үчүн. Фа юхиббуллах лиқаахум. Алла Таала да алардын жолукканды жакшы көрөт. Ва ахлу шақа. Эми бактысыз адамдар не болот десең? Алар ярауна ма ясуухум. Аларга боло турган жаман нерсени көрө баштайт экен. Азапта алдын ала. Азыр жаны чыга элек. Демек ошондон ана бул жийиркенип жек көрө баштайт экен жолукканды. Алла да жек көрөт. Алла да жек көрөт жолукканды. Мына хадистин мазмуну мынандай дейт. Демек бактылуу адамдарга Алла Таалам бу дүйнөдөгү бейпил, сыйлуу ырыскы, Алла субханаху ва таала ачык көңүл, аны жөн эле берип коет экен. Дүйнөдөн чыгарып атканда, ал адам Алла Таалам ахиретте бере турган белектерин көрсөтө баштайт экен. Ошону көргөндө бул кубанычтап, сүйүнүп, кубанып, Алла Таалага жолукканды жакшы көрүп калган экен. Алла Таала дагы көргөндү жакшы көрөт. Сый урматка, Алланын ыраазычылык белегине эң улуу татыктуулар шейиттер дейт. Аш-шухада алладина кутилу фи сабилилlah. Алланын жолунда, Алланын дини үчүн жан берген шейиттер мына ушулар болот дейт. Анас разияллаху анху риваят бар, Бухари, Муслимде келет. Фи киссати асхаби би'ри мауна 70 мин ал-ансар. Мауна деген кудукта окуясы болгон 70 ансарлардан шейит болгонда. Көп карылар ошодо көз жумган. Алладина кутилу. Анас разияллаху анху айтат: "Ва назала фихим Кур'ан фақаранаху хатта руфи'a." Кур'ани Карим түштү, аларга тууралуу Кур'ан окудук биз дейт. Баллигу анна қаумана анна қад лақина раббана фарадия анна ва ардана. Деп алардын тарабынан мынандай деген экен. Биздин тарабыбыздан коомубузга жеткирип койгула. Акыйкатта биз робубузга жолуктук. Алла бизден разы болду, жана бизди разы кылды деп шейиттердин тарабынан келген экен сөз. Шун жеткирип койгула. Имам Тирмизи рахматуллаху алейх Жабир ибн Абдулла, Жабир деген сахаба болгон. Атасынын аты Абдулла. Ухуд газатында шейит болгон. Ухуд газатында. Мадинадан жанында bir 5 километрде Ухуд деген мына барып жүргөндөр билет. Ухуд тоосу бар, эң чоң тоо. Ошол жерде Ухуд чоң газат болгон. Ошол жерде, ошо чоң газатта 70 сахаба шейит болгон. Ошонун бири Жабир разияллаху анхунун атасы Абдулла. Ошо боюнча айтып атат. Кала лакияни Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям марратан ва ана мухтаммун. Bir жолу пайгамбарыбыз мага жолукту, мен кайгыга батып, камда элем дейт да, кыжалат элем дейт.
Faqala sallallahu aleyhi ve sellem ma li araka munkasir. Peygamberimiz aytты мага, ne oldu men seni mындай көңүлү сынган, капа көрүп жатамын го. Дегенде факульту устушхида аби яума Ухуд. Мен айттым, Ухуд күнү атам шейит болду. Ва тарака айянан ва дайнан. Атам шейит болуп кетти. Бирок бала чака таштап кетти, карыз таштап кетти дейт. Балдары жаш экен да. Кыздары көп экен. Анан карыз дагы таштап кетти дейт. Атам шейит болуп кетти. Эми мен бүгүн азыр кайгырып атам. Bunun karızını kanday төлөйм, bir tuğanlarımı kantip karayım. Uşun üçün men kaygıga batkam. Peygamberimiz aytты, "Ala ubashiru bima laqiyallah bihi abak." Men sana kuşkavar aytayım mı? Allah Taala atanga kanday muamele kıldı deyt. Tiyaktaş. Atanga kanday bima laqiyallah bihi abak. Atanga Allah Taalam kanday avalda жолукту деп атат. Кушкабарын айтайынбы деди. Культу бала. Жабир айтат, айтыңыз сөзсүз деп. Пайгамбарыбыз айтты, "Ма каннамаллах ахадан катту илля мин вараи хижаб." Алла Таала бир дагы пенде менен сүйлөшкөн эмес, бирок парданын аркасында сүйлөшкөн. Ва иннаху ахя абак факалламаху кифахан. Бирок Алла Таала сен атаңы тирилтти дагы бетме-бет сүйлөштү деди. Жабир разияллаху анху атасы менен anatası Abdullah. Betme bet, düzme düz, cüzme cüz. Muvacehatan, bi gayri hicab, hicapsız, ortada pardasız, cüzme cüz turuplu, betme bet turup söylüştü dedi. Anam aytıp durumundaydı. Fakale ya abdi, Allah Teala aytadi, ey pendem, temenni aleyye u'tik. Emniyeni arzu kılsam men sana bereyim dedi. Emniyeni kağlasam men sana bereyim. Atası ne dedi aytayın mı? Allah Teala'ya mınday dedi. Ya Rabbi, tuhyini fa uqtal saniyata. Menin armanım, meni tiriltsen, kayradan dağı şehit bol keleyin dedi. Sebep şehitliktin uşunçalık ulu daracasın, ulu sый urmatın Allah Teala perişteler arkalı berip görsetkönünün anın arzu urmatı, meçtası uşul olutar. Meni dağı bir tirilt deydi. Men ikinci yolu şehit bol keleyin. Fakale subhanahu wa ta'ala, Allah Teala mınday dedi. İnnehu sabakan kavl minni annahum la yarci'un. Men bunu çeçip koyğom. Pendeler bu dünyaya gelgenden keyin kayra barbayt depçi. Sen beyişten surayıver. Burası al olsa tiriltip tiyaka varıp kayra dağı cihat kılıp anan şehit bolup keleyin degen alıp bolboyt. Sebep degende жазып koyğon, pendeler kaytpayt depçi. Kur'an'da وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا. Allah Teala şu ayatı düşkön eken. Sizler Allah'ın yolunda öldürülgen adamlardı ölüktör dep, alar ölüktör dep oylaba ola. Bal ahya, alar tirilör inde rabbihim yurzakun. Allah öz robularının aldığında rızkılanıp duruşattı. Bu dünyada şehit bolup geçti. Tiyakta da Allah Teala maşallah alarga rızkı berip duradi. Madina şahrında Şuhada Uhud degen. Uhud şehitleri. Anın arasından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in avası Hamza bin Abi Talib razıyallahu anhu Hazret Ali'nin bir tuğan ağası Hamza degen şehit oldu. Seyyid-i Şuhada şehitlerinin töresi oşol. Peygamberimiz aytkan bunu. Hamza şehitlerin töresi depçi. Oşular bardığı 70'i şu dilde görüstündü. Rivayetlarda gelen kim şehitlerge barıp ziyaret kılıp salam aytsa şehitler al üçün kıyamat günge çeyin Allah Teala'dan günahların geçirimini suraydı gene. Mağfiretten dua kılasak. Kıyamat günü. Şunun için şehit